По инициативе кыргызской стороны также рассмотрен вопрос, связанный с ограничением денежных переводов из Российской Федерации в Кыргызскую Республику. Учитывая, что данный вопрос затрагивает интересы многих граждан Кыргызстана, считаю, что именно такие проблемы необходимо решать на площадке Союза. Текебаев менен Чотоновдун үй камактагы мөөнөтү узартылды. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун үй камактагы мөөнөтүн 2 айга узартты. Белгилей кетсек, соттун териштирүүгө берген 2 айлык убактысы бүгүн 28 октябрда аяктады. Андыктан сот алардын башкаруу чарасын карап, мөөнөттү дагы 2 айга узартты. Эске салсак, экс-депутат менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун башкаруу чарасын сот 29 августта өзгөртүп, үй камагына чыгарган. Маалымат булагы Спутник KG сайты. Бишкектеги эрежесиз эртаймаш, байгедеги Toyota Camry унаасын ким утту? Рыскулбек Ибраимов кулатуу боюнча VF74 Grand Prix 1 турниринин жеңүүчүсү болду. Турнир Бишкек шаарындагы Каба уулу Кожом кулатындагы спорт сарайында өттү. Ага 57 кг салмактагылар арасында 16 мушкер катышып, финалга чыккан мушкерлер бир турнирде 4 беттеш өткөрүштү. Финалда Рыскул Ибраимов менен Арген Маратбек уулу күч сынады. Жыйынтыгында Ибраимов бүткүл дүйнөлүк кулатуу федерациясынын чемпиондук курун жана башкы байге Toyota Camry 50 унаасын алды. Ал эми Арген Маратбек уулу 40 000 сом менен сыйланды. Баракелди сайты. Жалалабадда аялдын жүрөгүнөн шар түрүндөгү тромбду алышты. Түштүк аймактык илимий жүрөк кан тамыр хирургиялык борборунун кардиохирургу Калдарбек Абдраманов жана анын кесиптештери жүрөк кан тамыр системаларына жасалуучу сейрек операция жасашты. Оорулуунун жүрөгүнүн шар формасындагы тромб алынып салынган. Операция ревматизм анализи менен өткөн аптада жасалган. Аталган жагдайга хирург алгачкы ирет туш болгонун белгилейт. Негизинен буга чейин медицинада тромб шар формасында кезиккен эмес. Тромбдун көлөмү 6,7 сантиметрди түзөт. Кардиохирургдун билдирүүсүндө операция ийгиликтүү аяктаган. Белгилей кетсек, Калдарбек Абдраманов 2014-жылы электр жарыгы өчүп калса дагы операцияны фонарик менен жасап аягына чыккан. Элдик медиа сайты. Россиянын Краснодарск аймагында багажниктин ичинен 3 кыргыз жараны кармалды. Бул тууралуу Россиянын маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Мерседес үлгүсүндөгү кичи автобустун ичинде айдоочу жана 3 жүргүнчү болгон. Алар Якутиядан Кыргызстанга келе жатышкан. Алардын жанында документи жок болгон. Кармалган жарандар Россиянын аймагында миграциялык мыйзамды бузуп жүрүшкөн. Аларды полиция бөлүмүнө алып келип, административдик протокол түзүштү. 3 жүргүнчү коопсуздук курларын тагынышкан эмес. Ошондуктан айдоочуга кошумча айып салынмакчы. Факт KG сайты. Алай районунда Аламбек Датканын 220 жылдыгына карата көкбөрү жана кыргыз күрөш боюнча мелдештер өттү. Мелдешке Ош облусунун райондорунан жана Баткен облусунун Лейлик районунан келишкен командалар катышты. Алардын ичинен көкбөрү боюнча мелдеште 1-чи орунда Алай районунун Коңурдөбө айыл өкмөтүнүн командасы алып 100 000 сом менен сыйланды. 2-чи орунду ээлеген Будалык айыл өкмөтү Алай 70 000 сом, 3-чү орунду алган Корул айыл өкмөтү Алай 50 000 сом жана 4-чү орунду алган Гүлчө айыл өкмөтү Алай 30 000 сом акчалай сыйлыктарга ээ болушту. Мындан сырткары мелдешке катышкан ар бир командага 5 000 сомдон тапшырылды. Ал эми улуттук кыргыз күрөшү боюнча мелдеште балбандар 80 кг салмакка чейин жана 80 кг салмактан жогору категорияларда күч сынашты. Жыйынтыгында 80 кг салмакка чейин 1-чи орунду Ош шаарынын тургуну Тагайбек уулу Нурсейит, 2-чи орунду Ноокат районунун тургуну Мажитов Азамат, 3-чү орунду Алай районунун тургуну Тагалайбек уулу Байкол жана Кушбаков Бакыт алды. Ал эми 80 кг жогорку салмакта 1-чи орунга Кара Суу районунун тургуну Орос Ашаров, 2-чи орунга Ош шаарынын тургуну Нургазы Тойчиев, 3-чү орунга Алай районунун тургуну Гүлжигит Анарбаев ээ болду. Орос Ашаровго алтын кур ыйгарылып, мелдештин чемпиону аталды. Күрөштө 1-чи орунду алгандарга 15 000 сом, 2-чи орунду алгандарга 10 000 сом жана 3-чү орунду алгандарга 5 000 сомдон акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Турмуш KG сайты. Каракол шаарында Каракол соода үйүнүн ижарачылары нааразычылык акциясына чыгышты. Соодагерлер мэр Канаметов менен жолугушту.
Алар акцияга ар биринде кассалык аппарат болсун деген салык кызматынын билдирүүсүнөн улам чыгышкан. Алардын айтымында аппараттын баасы 14 000 сом. Соода үйүн 30га жакын киши ижарага алып иштетет. Патент төлөйбүз. Социалдык фондко жана электр энергиясына болгон төлөм дагы бар. Биздин кассалык аппарат алууга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошондой эле соода үйүндөгү ар бир орун сатылып жатат. Эртең имарат сатылып, бизге бул жерди бошоткула дешсе, сатып алган аппаратыбызды кайда алып барабыз дешти акцияга чыккандар. Соодагерлер соода үйү жабык базар болуп эсептелгендиктен ага кассалык аппараттардын зарылдыгы жок деп эсептешет. Соода үйүнүн ээси аны Кыргыз Автобастрейд жоопкерчилиги чектелген коому ишканасына ижарага берген. Соода үйү 1994-жылы уюшулган. Анан ижарачыларга жеңил болсун деп анын алдында туунду ишкана ачканбыз. Биз 2012-жылдан бери ижарага алабыз. Учурда эч бир жерде биздин да соода үйүнүн ээсинин да карызы жок. Салыкка карызы бар деген маалымат чындыкка дал келбейт. Ал эми кассалык аппараттар түшкөн пайда ачык болушу үчүн орнотулушу керек дейт ишкананын жетекчисинин милдетин аткаруучу Мужрапилов. Ал эми мэр Каныметов жакынкы күндөрү соода үйүнө салык кызматынын өкүлдөрү менен бирге барып, маселени жеринде чече турганын айтты. Турмуш KG сайты.